Опять тревога, опять мы ночью вступаем в бой. Когда же, Дембель, я мать увижу и дом родной? Когда забуду, как полыхают в огне дома? Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Бұл армейский альбомду мен ардайым бұл үйдө турганда кегисте карап коебуз. Кол тийбей деле калат, бирок мына биздин ушул Афган согушунун ардагерлери бир эскерүү күнү бар, бул 15 февраль. Ошо мезгилде ошо альбомду карап, кез-кездер досторумду эстейсиң. Ошол мен мынакей 18 жашымда Советтик армиянын катарына чакырылгам. Бул болсо мен армияга кетип бараткандагы сүрөт. Техникумга өтүп, анан биз селхоз работага барып, ошол жердеги ар кайсы жактан келген балдар мени жөнөтүп атышат. Мына ортодо мен отурам. Чачымды алдырып, как раз военкоматтан кетип аткам. Бу жерде мынакей чеченец, Ризаев деген тажик бала, Бактияр деген түркмөн бала, Саид деген чечен бала, үчөө дос болуп ошол жерде мындай армияда жүргөн кезибиз. Эми Афганистанда жүргөндө биз негизи өзүбүз балабыз да, бала бойдон эле бардык да. 18 жашыбыздан барып эле курал кармап, анан кайнаган согуштун чордонуна түшүп калдык да. Андан кийин 1 жыл 2 ай служба эткенден кийин мени которуп ичти, мен эмеге кеттим. Ысык точкага, горячий точка деп коет, биз жана Гришка деген шаарга, аерде точка турган. Ошо горячий точкада биз кызмат өтөдүк да. Аерде баягы келаткан колонналарды сопровождать этип алып өтөсүң, же болсо аерден тияка бияка өткөн колонналардын биз менен байланыш турат, ошо сопровождение кылып, ар дайым көзөмөлгө алып турабыз да. Эми эскерүү десем, кандай десем, эскерүү негизи биз жылына эле эскеребиз. Ошол Афганистандагы биз бала кездеги, жаш кездеги, ошо кызмат өткөргөндөгү ар кайсы улуттан келген досторубуз, бүгүн алардын тагдырлары кандай? Кээ бирөөнү биз көрө элекпиз. Ошо көзү жок болуп калгандарды көп эскересиң да. Ошолор тирүү жүрсө жакшы болбойт беле, балдары калды, жубайлары калды. Анан эми ооган жергесинен кайтыш болбой, ушул жака келип кайтыш болуп кетип атышат. Бул эң чоң өкүндүргөн нерсе. Биз ооган жергесинде биз ал убакта 18-19 жашта элек. Анан аяктан баягы согуштан курман болушту да. Ок тийип, минага жарылып, снарядка жарылып, ар кандай бир согуштун кесепетинен кайтыш болушту да, курман болушту. Ошо 259 биздин жоокерлер курман болуп, 4 дайынсыз жоголуп кетти. Ар кандай инвалидность менен келишти, 560 адам, 1500 бирдекеден адам ар кандай ооруга чалдыгып келишти. Ушундай көп нерселер болду да. Ошонун баары биздин эсибизде, биз унутпайбыз эч качан. Ну что ж, ребята, нальем бокалы за тех парней, кто отдал жизни во имя счастья чужих людей, кто не увидит за цинком гробом родную мать, кому досталось за тех парней чужой земле лежать, кому досталось за тех парней чужой земле лежать.